Aygerimge mamalak. Bu sana. Makul mu? Знаешь, değil mi? Жақсы оқышың керек. Саламатсыңар сулулар? Good afternoon, teacher. О, машалла, машалла. Урматтуу кыргыз элим, биздин кайрымдуу ага-эжелер, достор, бизде абдан жакшы жаңылык. Биздин алтындай болгон мындай сулуу кыздарыбыз жай мезгилинде Билинвест долбоорунун алкагында Ош шаарындагы Ожак Кебаб Түрк ресторанынын колдоосу менен ресторанда 1 сом долбоор бар. Мына ошо долбоордун түшкөн каражаттын колдоосу менен негизинен биздин 10 кызыбыз Ош шаарындагы калпак англис тили курсуна барып 3 ай бою курс окушту. Буюрса 3 айдын ичинде кыйла алдыга жылышты кыздарыбыз. Азыркы учурда кыздарыбызды бул жака биз азыр конокко чакырдык. Бир аз болсо дагы 3 айда эмнелерди үйрөндү. Ошонун ичинде кээ бир кыздарыбыз жөлү себептен бир аз сыркоологуна байланыштуу келбей калды. Биз келген кыздарыбыз менен чакан маек кылабыз. Жакшы келип алдыңарбы? Мындай 3 ай англис курста окудуңар, 3 айда эмнени үйрөндүңөр жок дегенде азыр бирден өзүңөр тааныштырсаңар, бир четтен гана кеңири тааныштыра бер. Hello, my name is Fulus. I am from Kyrgyzstan. Сулу, сен тааныштырчы өзүң англис тилинде? Hi, I am Amina. I am from Kyrgyzstan. I live Burubay Pati. Hello, my name is Aygerim. I live Toychu. I'm 16 years old. Hello, my name is Gulnaz. I live in Bashbulaq. I'm 12 years. I have 2 little sister and a brother. I have 1 sister. I'm from Kyrgyzstan. Hello, my name is Rayana. I am 10 years old. Сен кайсыл жерде окудуң, тааныштырчы? Hello, my name is Aysezim. I am 12 years old. I live in Furqat. I have 3 sisters. I study Kalpak English Kids. Молодец. Жакшы. Силер 3 ай бою аябай жакшы окупсуңар. Негизинен ал жака бизден силер тааныгандагы 15ке жакын окуучу барган. Тилек карышы бир 6 окуучу бүтпөй калды. Кээ бир бүткөндөр экзаменден өтпөй калды. Бирок азыр бул жерде алтыңор турсаңар дагы биздин 4 кызыбыз бүттү. Жалпы 10 окуучу. Мындай айтканда ушул калпак эл аралык тил курстар борборунан ушундай толук кандуу 1-этаптагы англис тилин билет деген сертификатка ээ болушту. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, биздин кайрымдуу ага-эжелер, жеке ишкерлер, мугалимдер, бизде Билинвест долбоору ушундай өзгөчө дагы бир этабы бар. Ушундай балдарыбызды бир аз болсо дагы тил курсу менен дагы балдарыбызга инвестиция жасоо. Ошонун бири Ош шаарындагы Ожак Кебаб Түрк рестораны бар. Мына ошонун жетекчиси Мунарис агабыз жалпы эмгек жамааты менен 1 сом долбоорун баштаганбыз. Ошо 1 сом долбооруна түшкөн каражаттан биз окуучуларды ушундай тил курстарга окутабыз. Ошол менен бирге биз Ош шаарындагы ушул калпак эл аралык тил курстар борборунун жетекчилиги, жамааты дагы ушул тыгыз иштешели, бул долбооруңар жакты деп мына буюрса акыркы 4 айдан ичинде бизде жалпы 15 бала окутулуп, ону ушундай 1-этаптагы англис тилин билет деген сертификатка ээ болушту. Ал эми 5 окуучубуз жөлү себептерден жана экзаменден өтпөй калдагы бул сертификаттарды албай калды. Биз эмнени айтпакпыз? Аз болсо дагы эң жакшысы бул жаштарыбызга билимине инвестиция бул эң чоң колдоонун бири. Анткени кайсы бир өлкөнүн өнүгүшүн карасак анын жаштарына кара дейт. Албетте өлкөнүн өнүгүшү бул билимдүү жаштардын колунда. Биз ойлойбуз, алтын карындаштарыбыз ушул 3 ай бою аябай аракеттенди. Ожак Кебаб Түрк рестораны түшкөн каражаттан бул карындаштарыбызга жана инилерибиздин жол акылары жана ушулары каржыланды. Ошо менен биз ушул жакшы бир учурдан пайдаланып Ош шаарындагы Ожак Кебаб Түрк ресторанынын жетекчиси Мунарис агабызга, эмгек жамаатына, калпак эл аралык тил курстар борборунун жетекчилигине жана жамаатына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса сиздер жөн эле мындай колдобостон, мындай айтканда 10 баланын англис тил
дүйнө тилин үйрөнүүнү өзгөчө бир себепчи болуңуздар. Буюрса бул карындаштарыбызды мындан нары да биз контролдойбуз, дагы да окутабыз. Эң алгачкы кадамды, ийгиликтүү кадам бул сиздер колдоп бердиңиздер. Биз баарыңызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы Ош шаарына жалпы балким биздин ушул программабызды көргөн тил курстары болсо, окуу курстары болсо сиздерге да кайрылабыз. Биз 10ду дебейбиз, балким 1 же 2 балабыз дагы ушундай орус тилине, англис тилине, компьютердик тил курстары окутуп берсеңиздер болот. Биз ушу жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо менен бирге биз азыр ушул учурдан пайдаланып биз айтканбыз, негизинен жалпы биздин катообузда үй бүлөлөр көп. Биз бир 80ге жакын балага айтканбыз, ким ушундай курс окуса, сертификат алса белек беребиз дегенбиз. Бирок балдарын окута турган дагы ата-эне бар экен. Мына ушул сулуу карындаштарыбыздын апалары, энелери, тайнелери ушул окутууга бир аз болсо шарт түзүп берип, айрымдар бул балдарыбыздын баардыгы Кара Суу районунун ар бир айылынан келип окушту булар. Бул шаардын өзүнөн эле чыгып барып келип окуган жок. Ушундай шартты түзүп берген булар карындаштарыбыздын жакындарына ыраазычылык билдиребиз. Тагаларына, тайнелерине, энелерине жана апаларына ыраазычылык билдиребиз. Ошо менен бирге биз эмнени айтпакпыз? Ушул 70-80 баланын ичинен ушул 15 бала гана окуп бүттү. Биз калган ата-энелерге дагы ушул балким ушул видеодон кайрылабыз. Биздин катообузда негизи үй бүлөлөр абдан көп. Жана ошол эжелер, агалар дагы көрүп аткан болсо, баарыңыздарга, кулагыңыздарга күмүн сырга. Биз ушул балдарды мындан нары да мүмкүнчүлүк болсо, демөөрчүлөр болсо, дагы курс окушуна биз албетте кызыктарбыз жана колдойбуз. Жана ушул бизде аябай эле балдар көп. Негизинен бизде 300дөн ашуун азыркы учурда балабыз бар, 1-класстан 7-класска чейин. Мына ошолорду дагы окутууга биз кызыктарбыз. Урматтуу ата-энелер, балдарды бала каратып, же болбосо үйдөн келгенден кийин эле телефон карата бербестен мына окуса болот экен. Мына карындаштарыбыз окуду. Бириси мына Оштун 30 адыр айылынан, бириси Баш Булактан, бириси Куршаптан келип, Ош шаарына келип окушту. Мына окуса болот экен. Бул ушул окуп, тил үйрөнүп, ушинтип жетишкендик өзүнө окуп, тил үйрөнүп, ошого окуп, тил үйрөнүп, ошо менен бирге ошого тастай турган моондой сертификаттарды алса болот экен. Бул карындаштарыбыздын буюрса алгачкы ийгилик кадамдары. Биз ийгилик каалап, сөзүбүзгө туруп, дагы биздин дагы мээримдүү эжекелерибиздин колдоосу менен ушундай белектерге келген силерге. Ушул белектерди силерге бир четтен тапшырып коеюн.